showroom деген жаңы bir market, дүкөн жаңы келди, жаңы açıldı. Бул полкалар айына 1000 сом болуп калат бирле катары. Азыр бул карындашыбыз өзүнүн 2 полка алды товарына 2000 сом берет айына. Айына 2000 сом болуп калат. Zor eкен. Тугандар. Мына сооданын жаңы түрү пайда болду. Бул нерсе негизи бизге жаңы кирип келди да. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Учурда соода тармагында showroom деген жаңы түшүнүк пайда болду. Бул нерсе жаңы келген жок. Бирок Ордолу Ош шаарына showroom деген түшүнүк, showroom деген жаңы bir market, дүкөн жаңы келди, жаңы açıldı. Биз азыр Оштогу Келечек базарынын жанындагы Тынчтык соода борборунун 2-чи кабатында жаңы ачылган шоурумда турабыз. Шоурум боюнча кененирээк түшүнүк берип коеюн сиздерге. Негизи шоурум деген нерсе бул мисалы 50-60, 100-200, 300-400, 500 чоң квадрат аянттагы соода жүргүзүүчү аянт бул шоурум деп аталат. Ага ар ким өзүнүн товарын алып келип, мынандай атайын кийим кече болобу, же бир полкага тизип коюп сата турган товар болобу, аны ушундай орундукту ижарага алып туруп, анан соодасын жүргүзө берет. Бул негизи интернет тармагында, интернет онлайн соода кылгандар үчүн өтө ыңгайлуу. Мына бул шоурум жаңы ачылды, тугандар. Мына бул орундуктардын баары айына ижарага берилет. Мисалы, мынауну сиздер алып туруп, айына арендасын, ижарасын төлөп туруп, сиздер кийим кечеңиздерди ушул жерге алып келип билип койсоңуздар, кардарлар кааласа интернет аркылуу онлайн, же болбосо ушул жерге өз буту менен басып келип, көрүп, кийип көрүп, алып соода кылса да болот. Бул жерде бир инибиз ачыптыр. Азыр бир катар өзү айтып берсин. Негизи бир дүкөн ачайын десеңиздер, жок дегенде 50 квадрат орундукту алыш керек дагы, ага айына жок дегенде бир 100, 200, 300, 400 долларга чейин ижара акы төлөш керек. А бул жерде болсо болгону арзан гана төлөйсүздөр. Мына ушул бир 100 квадратка жакын аянтта эми полкага алып келип тизет, мына жерге алып келип илет. 50-60 адам бир дүкөндө бирдей соода кыла алат. Аны мына агабыз сиздерге айтып берет. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Иштериңиз кандай? Жакшы, шүгүр алхамдулилlah. Өзүңүз кандайсыз? Кудайга шүгүр. Атыңыз ким? Атым Умар. Умар мырза. Умар мырза. Мен шоурум боюнча жакшы эле түшүндүрө алдымбы? Жакшы эле түшүндүрдүңүз, негизи. Сиз дагы айтып койсоңуз? Ооба. Шоурум деген кыскача сиздерге маалымат берип кетсем, бул онлайн магазиндердин чогулган жери десем деле жаңылышпайм бир туугандарым. Анткени онлайн тармакта көпчүлүгүбүз соода менен алектенебиз, өзүбүздүн товарларыбызды Instagram, TikTok социалдык тармактарга реклама кылып, товарларыбызды соода менен алектенебиз. Ошол сыңарындай бизде баягындай кыйынчылыктар болуп калат. Анткени товарды кармап көрөйүн, же болбосо жыттап көрөйүн, өлчөп көрөйүн, размери мага туура келеби дегендер бар да. Мисалы биз Ош шаарында болсок, Бишкектен, Баткенден же болбосо Чүй ушул областтардан товарды бүгүнкүгө керек деп, срочно керек дегендер болуп калат да. Ошол учурда дагы бир күндө жеткирип бер дегендер болуп калат. Ошол эмени жеңилдетүү максатында шоурум дүкөнү ачылды бир туугандарым. Ошол өзүңүздөргө каалагандай товар алып келип кое бересиздер. Китеп болобу, аксессуар болобу, мусулманский товар болобу, кийим болобу, эч айырмасы жок. Эмне болсо алып келип кое беребиз. Алып келип кое берет. Жакшы. Алгачкы бул жердин сатуучулары өздөрүнүн товарларын алып келип коюпту, алып келип коюпту. Мына, ушул жерде эми сиз бирөөгө ижарага бердиңиз да? Ижарага берилди ушул жер. Ар бир полкасы эсептелинет же мындайынан бир катар эсептелинет? Жок, ар бир полкасы эсептелинет. Бул кардар, бул сатуучу 2 полканы алыптыр, 2 полканы алды. Бул полкалар айына 1000 сом болуп калат бирле катары. Азыр бул карындашыбыз өзүнүн 2 полка алды товарына 2000 сом берет айына. Айына 2000 сом болуп калат. Жакшы экен да? Айына болгон 2000 сом төлөйт, товарын алып келип сизге тизип берет, ошол эле мезгилде сизге жазып, мынча товар бердим деп сизге өткөрүп берет.
Анын өзүнүн бул жерде саардан кечке болушунун кажети жок. Жок, кажети жок. Сиз сата бересиз. Биз сата беребиз. Сатсаңыз акчасын кандай болсо ошондой өткөрүп бересиз. Ооба, кечинде отчет беребиз, обязательно. Бул жерде өзүбүздүн сатуучубуз болот. Сатуучу ар бир кардарларга карап, кимден келди, ушундай мен Айгермежен товарын көргөнү келдим десе, Айгермежен товарын алып келет дагы, өлчөтүп, көргөзүп, товарды бере берет. Кассага акчасын төлөйт дагы, алып кете берет эже. Келген кардарлар. Ал эми биз кечиндесе ошол эженин акчасын полный канча товар сатылды отчет беребиз. Акчасын М-банк аркылуу же болбосо бизге тааныш адам жөнөтсө акчасын тапшырып коебуз, ошентип отчет беребиз. Азыр эми мына бул текчелер бүт бош экен да. Туурабы? Кимдир бирөө китебин алып келип сатсын, кимдир бирөөдүр дары дармегин бир продукциясын сатсын, кимдир бирөө ушундай бут кийимдерин сатсын дегендей. А кимдир бирөө арабызда үйдө отуруп эле кол өнөрчүлүк кылгандар бар да. Улуттук бир буюм тайымдарды жасагандар бар, кечте тиккендер бар, туурабы? Ошолорду алып келип ушул жерге тизсин. Айына 1000 сом, 2000 сомдон полкасына төлөсүн. Сиз сата бересиз. Ооба. Зато товар өтүп атпайбы. Зор экен да. Мына жерге дагы 2 полканы алыптыр, а? 2 полканы. Биринде китептер турат. Жалаң диний китептер экен, а? Диний китептер. Исламий китептер экен бул жерде. Ушул 2 полканы бир адам алдыбы же? Жок, бир адам алды. Мынаны бир адам. Буну бир адам, буну бир адам. Бул аксессуарларды коюптур, а? Аксессуар, наушниктер. Жакшы нерсе экен, э? Мен деле бир 2-3 полкасын алып койсом окшойт, а? Иншалла. Болду. Жакшы нерсе экен да, мага жакты. Мына жерлер бүт бош турат экен, буну жалпы канча мындай сатуучуга орун кылдыңыз бул жерде? Азыр бул жерде биздин эсебибиз боюнча 77 же 78 адамдын товары батат. Бурон кылып көпчүлүгү алдын ала алып койгондар бар, магазин ачылгандан бери. Азыркы учурда 40 адамга орундуктар бар. 40-50 адамга. 40-50 адамга орундук бар экен. Мына жерде дагы мына биздин улуттук баш кийимибиз болгон калпактар, анан допулар өзүнүн орнаменттери менен. Бул бир адам товарыбы? Бир адам товары. Жакшы калпактарды алып келип 3 полканы сизден ижарага алып 3000 айына төлөйт. 3000 айына төлөйт. Товар ушул жерде турат, сиз сата бересиз. Сата беребиз биз. Зор экен. Туугандар, мына сооданын жаңы түрү пайда болду. Бул нерсе негизи бизге жаңы кирип келди да. Азыр онлайн покупка, онлайн сатуу бул Кыргызстанда эми өнүгүп келет. Эми өнүгүп келет да. Үйдө отуруп эле товарды сатып коюп атабыз, туугандар. Эми үйдө интернет аркылуу өзүңүздөрдүн аккаунтуңуздар аркылуу реклама кыла бересиздер. Дареги мына Тынчтык соода борборунун 2-кабатындагы шоурумда деп айтасыздар. Барсаңыздар, ошол жерде көрсөтүп берет десеңиздер, келсеңиздер, мисалы Меримдин полкасы болсо Мерим, Атакулдун полкасы болсо Атакулдукун, Сыймыктык болсо Сыймыктыкын көрсөтүп бере берет да. Ооба, иншалла. Иншалла. Сонун экен. Муналарды айталычы. Мисалы, мунага бул бир адамга берилет. Бул бир адамга берилет. Кийим илгич деп коелу. Кийим иле турган темир полка деп коелу. Ооба, кыпкыргызчасы. Кыпкыргызчасы. Ушул канчага берилет? Бул ижарага 2000-2,5 миң болуп калат. 2000-2,5 миң сом. Муну мындай кылып беребиз да, мына катарга бир. Мына катардан бир илип. Наракка бир катар илинет. 2 катар. Жада калса үстүнө деле манекен коюп туруп, манекенге кийим кийгизип коюп койсо болот. Үстүнө коюп коюп туруп, манекенге. Аны бүктөп кое турган запас кийимдер болсо, аны үстүнө коюп коесиздер да, туугандар. Ушуну мисалы 2000-2,5 миң сомго бир адам ижарага алса, буга бир кийим койсо деле, өзүнүн эрки ошол эле акчаны төлөйт. Ошол эле акчаны төлөйт. Эгер биягына 50, нарагына 50 койсо деле, 100 кийим илсе деле ошол эле акчаны төлөйт. Ошол эле акчаны төлөйт. Жакшы. Мыналар не жазып койгонсуз? Булар не? Брондолгон? Булар брондолгон. Нур болсун дейт, брон болуптур. Нур болсун дейт. Брон болуптур мына. Бек Султан дейт. Муну да алып коюптур да уже? Бек Султан деп. Бек Султан деп бул жерге жазылыптыр. Бек Султан. Экөөнү катар алыптыр да Бек Султан. Экөөнү катар. Экөөнү катар алып коюптур. Жакшы кылыптыр. Мына бош турат экен, экөө. Булар бош. Мына жакта дагы бош экен, туугандар. Жок, бул Назгөлеженик экен, була? Муну алып коюптур уже Назгөлеженик. Мына жака уже бир адам алыптыр, уже кийимдерин алып келип тизип койгон турбайбы? Бул местный патши окшойт да, по-моему? Кыргызстан. Кыргызстан патши. Өзүбүздүн патши окшойт да. Бирдей мына толстовка ойлойм, толстовка. Шымда болсо керек. Аст үстү. Аст үстү толстовкалар. Муну эми азыр сиздер сата бересиздер. Биз сата беребиз. Мына караңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 толстовканы аст үстү менен алып келип бу жерге тизип коюптур.
Бул башка кишинеби? Бул башка кишиники, эженики. Бул башка эженики. Буга ошо 2-2,5 миң төлөйт. Ооба, 2,5 миң төлөйт айына. Мынау саат бийигиректеринечи? Бул деле ошол суммада 2000 сом, 2,5 миң сом. 2 миң 2,5. Бирок мына ширинасы эсептелинет экен да? Ооба. Мынанын ширинасы бир аз чоңураак, мынаныкы кичинерээк, бирок бийигирээк. Бийигирээк. Ал узун кийимдерди баягы жерге тийип калбаш үчүн, чаң болуп калбаш үчүн. Мына оверсайз эмне деп коет эле. Мынандайларды алып келип тизип коюптур. Кимдики экенин билбейм. Бул кайсы эженики бул? Назгүл деген эженики. Назгүл эженики. Муналарды алып келип тизип коюптур. Муну эми өздөрүнүн интернет аккаунтунан реклама кылат да? Интернет аккаунтунан реклама алышат. Мына туугандар. Көрдүңүздөрбү? Жакшы экен. Мына катар жалаң ушундай эле бийиктер экен. Ушу бийигирээк, мына жакта чоңурактары турат. Мисалы, Мырза, мына чоңураак экен. Мына жерге чейин 1. Эгер мынаны чогуп алам десе, бир аз кымбатыраак болсо керек. Ооба, бир аз кымбатыраак болуп калат. 2000, 4000 ушундай болуп калат. Булар 2,5 миңден. Муналар канчадан? Бул дагы 2,5 миң сом. Бир деле сумма, дуалга жармашып тургандар. Булар эле кичине кымбатыраак болбосо, булар арзан болуп калат. Анткени булар бир катар иле берет да, 2 эме кылчу. Вешалкалар коюлуп, үстү полкалары бар экен. Ооба. Анан келген адам сөзсүз түрдө баягы кийинип көрөт да. Күзгү бар экен нарагыракта. А биякта кийинип чыкканга раздевалка бар экен. Жакшы. Базардын жаңы түрү ачылды да, туугандар. Эми эгер сиздерге орундук керек болсо, бул чакан соода кылам дегендер үчүн аябай жакшы экен. Ооба, иншалла. Бишкекте бул нерсе мындай жолго коюлган беле? Буга чейин мен шоурумду Бишкекте бир-эки жерде уктум эле да. Ооба. Бишкекте бизде точкаларыбыз бар, филиалдарыбыз. 2 жерде ачылган. Ошол адрестери, номер калтырып коебуз, ошол номерлерге байланышып эле толук маалымат алса болот. Бишкекте биздин агаларыбыз бар, өзүбүздүн. Ал жакта негизи биринчи биздин соодабыз, шоурумдун дүкөндөрү Бишкекте ачылды. Анткени Бишкекте баягы адам саны көп болгон үчүн онлайн тармакта иштегендер аябай көп да Бишкекте. Билесиз, баягы окуп, курстарга жазылып, аз көпчүлүгү ошол Бишкекте ошондой онлайн магазиндер менен алектенет. Ошто бир аз эме болгон үчүн кийинчерээк ачылып калды. Бир аз убакыттан кийин эле ошко ачылып калды. Эми азыр алдыда дагы да ниет кылтабыз, 7 областка ачабыз депчи. Анткени ар бир областка иншалла буюрса. Бул негизи онлайн базар, онлайн соода жолго коюлса, бул шоурум басып кетет бер жок. Ооба, иншалла. Көп, мисалы шаарда 4-5 точка ар бир микрорайонго ачып койсоң болот да. Ушул эле шоурумду. Туурабы? Туура, иншалла. Жакшы экен, анда биз экранга булардын, бул агабыздын Оштогу точкасынын, Бишкектеги точкаларынын телефон номерларын калтырып коебуз, Иншалла. Instagram баракчаларын жазып коебуз. Сиздер ошол координаттар аркылуу байланышып турсаңыздар болот. Сизге ийгилик каалайм. Рахмат. Бул жер саат канчадан канчага чейин ачык болот? Бул жер саат 9-дан 7-ге чейин ачык болот. Азыр эми кышындасы эрте кеч кирген үчүн 7-ге чейин ар. Дем алыш күнү болобу? Дем алыш күн жок. Биз ар дайым ачык болот. Ар дайым ачык болот иншалла. Жакшы экен анда. Мен анда жыйынтыктайм, сиздин ишиңизге ийгилик. Эми дарегин түшүндүрүп коелу, туугандар. Дарегин сиздерге так түшүндүрүп коелу. Ошто соода кайнаган жер Келечек базарын жакшы билесиздер. Макаренкодо ошо 4 көчөдө жайгашкан. Ошо Келечектин жанында, ылдый тарабында, Пекин жагында Тынчтык деген соода борбор бар. Ошол Тынчтык соода борборунун 2-нчи кабатында жайгашкан мына шоурум. Ушул бурчтагы эшиги ачылып турган дүкөнгө кире бересиздер. Негизи бул жерде мындан башка мындай баягы дүкөндөр көп экен, кийим-кече сатканчы. Эми жүрүңүздөр. Биз ылдыйга түшөлү дагы, сырттан сиздерге баарын көрсөтүп коелу. Негизи киргенде бул соода борборунун ортосунда 2-нчи кабатка чыга турган мындай эскалатор бар. Эскалатор аркылуу эле түз чыгып кетесиздер. Же болбосо жана Келечек базарынын стоянкасы жактан артында эшиги бар, жана кычык жакта. Ошол жагынан кирсеңиздер, биякта Алтын базар бар. Алтын базар жагынан да кирип, ошо нар чекедеги лестница аркылуу 2-нчи кабатка чыксаңыздар болот. Биягынан чыксаңыздар да болот. Негизгиси киргенде ушул эскалатор менен чыга бересиздер, чыкканда эле сол тарапта бурчта турат. Жүрүңүздөр, эми сыртты көрсөтүп коеюн. Сиздер адресин так билип алыңыздар да. Кээде билбей калышыңыздар мүмкүн, туурабы? Мына биз азыр Оштогу Тынчтык соода борборунун алдына чыктык. Бул Пекин соода борбору менен Келечек базарынын ортосунда жайгашкан жана акча алмаштыруучу жайларды жакшы билесиздер. Мына акча алмаштыруучу жайлар, телефон, аксессуар саткан жерлер. Мына жерде ушул Келечек базарынын жанындагы
Navay көчөсүндөгү аялдама бар. АКБ Кыргызстан банк. Ошого жетпей эле бул жака кире бересиздер. Мына Тынчтык соода борбору. Ал эми ылдыйда бул жагы уже Пекин соода борбору болуп калат. Келип ушул жака кире бересиздер туугандар. Биз сиздерге дарегин так түшүндүрүп бердик. Соодаңыздарды берсин, эми айына 1-2 миң сом төлөп, ижарага орундукту алып алып, товарыңыздар болсо алып келип тизип, сооданы кыла бериңиздер. Соодада береке бар. Соодада береке бар, туугандар. Соода кылыңыздар. Аллах Таала берекесин берет иншалла. Көрүшкөнчө.